Жогорку кеңештин депутаттарынын маянасын 5500 сомго түшүрөлү деген эл өкүлү Дастан Бекешевдин демилгеси элге жакканы менен кесиптештери бул сунушка ынаган жок. Бекешев президент, премьер-министр жана депутаттардын айлыгы калктын жашоо минимуму менен бирдей болушу керек деген пикирде. Бул мыйзам долбоорун ал республикалык бюджеттин тартыштыгынан улам демилгелеп жатат. Депутат калктын жашоо минимуму 5358 сом 53 тыйынды түзөрүн эске салганда, бул суммага бир ай жашоо мүмкүн эмес деп буларга токтолду. Жашоо минимум өлчөмү азыр 5,5 миң сом. Ошол жашоо минимумга пенсия, пособиялар жана башка ушундай социалдык төлөмдөр байланат. Тилекке каршы көпчүлүк депутаттар республикалык бюджет кандай жазылат, кандай киреше чыгашалар бар, ошону так билбейт. Ошон үчүн алар дайыма жума сайын мен айылымда мектепти, бала бакчаны куруп бергиле деп айтышат. Менимче алар дагы республикалык бюджетти караганда алар жоопкерчиликтүү болуш керек. Бирок Бекешевдин мыйзам долбоору колдоого алынмак турсун парламент тараптан коомдук талкууга коюла элек. Анткени буга 120 депутаттын дээрлик 119у тактап айтканда баары каршы. Мындан улам маянаны төмөндөтүү демилгеси жөн гана популисттик кадам деп бааланууда. Дагы бир депутат Абдыбек Дүйшалиев 6-чакырылыштын депутаттарын мусапырга теңеп, эгер айлык акы азайып кетсе, иштөөгө таптакыр мүмкүнчүлүк болбой калат деп эсептейт. 6-чы сазып жаңы келгенде 6-чы сазыптын депутаттын эмнеси калды эле? Бир гана бир помощнигибиз бар. Башка эч нерсе жок. Мурунку 5-чы сазыптын депутаттын помощниги, советниги, консультанты, шофёру, служебный машинеси бар болчу. Азыркы депутаттын өзү бар, анан бир помощниги бар. Башка эч нерсеси жок. Анан азыр зарплатаны берип койсо, биз кайсы акча менен айылга барабыз? Эл менен кантип кезигебиз? Менин оюмча 5000 сом бул өтө популисттик нерсе болуш керек. Мен ага макул эмесмин. Ал эми дагы бир эл өкүлү Анвар Артыков киреше булагы бир гана анын майнасы экенин белгилейт. Эгерде мыйзам долбоору колдоого алынса, мамлекеттин казынасына кол салган чиновниктердин болуп көрбөгөндөй көбөйүүсүн шарттайт деген пикирде. Мүмкүн бирөөлөргө жагашы мүмкүн. Туура президент, депутат, министр 5000ден айлык алсын десе, алар буну эмне кылат? Баш иштеген акылдуу кишилер келип иштебейт. Бала чага багыш керек, балдарын окутуш керек, башка кылыш керек, туурабы? Алга уруулар келет. Ошол бийликтин полномочиясын пайдаланып акча кылам дегендер келет. Анан ушинтип мамлекет талкалайбыз. Мен башка результатын көрбөй атам. Бирок Дастан Бекешев кесиптештеринин мындай пикири менен макул эмес. Өзүнүн киреше булагын толук ачыктаган депутат бүгүнкү күндөгү жогорку кызматтагы адамдардын мамлекеттен алган каражатын дагы эсептеп берди. Ага ылайык президенттин бир жылдагы чыгашасы үчүн казынадан 821 миллион сом жумшалса, өкмөт башчыга корогон каражат бул суммадан бир аз гана айырмаланат. Ал эми депутаттардын маянасы боюнча буларга токтолду. Меники ортомчу айлык бул 40 миңден 50 миң сомго чейин. Бирок меники өтө көп айлык эмес. Бул жерде депутаттардын арасында мен өтө көп алган айлыкты депутат эмесмин да. Себеби башкалар дагы бар. Стажга карата, илим ушундай эмелер, званиялар болсо, а менде андай жок. Менде стаж мамлекеттик кызматта эле. А бирок коомчулукта айтылгандай, жогорку кеңеште отурган депутаттардын басымдуу бөлүгү олигархтар түзө турганын эске алганда, эл өкүлдөрдүн айлык маселеси ойлонтпошу керектигин эксперттер белгилешет. Жарандык активист Руслан Акматбек, эгер демилге колдоого алына турган болсо, башка дагы маселенин жаралуусун шарттап калат дейт ал. Бул 5000ге түшсө, ал көп деле таасир этпейт да. Бирок эртеңки күнү эл өкүлдөрү ушуну бетке кармап, мына мен бекер иштеп атам. Мына мен көрдүңөрбү, врач менен мугалимдей бирдей зарплата алып атам. Сен мага эчтеке дей албайсыңар деши мүмкүн биздин шартта. Башка өлкөлөрдө муну айтпайт. Бирок биздин эл өкүлдөрү, биздин өлкөдө баягы мындай анча-мынча уяты жок болгон үчүн алар муну карманат да эртең биз аларга эчтеке деп дей албай калабыз. Аз жок дегенде салык төлөп атабыз, салыктын акча алып атасыңар, элдин эсебинен жашап атасыңар деп бир нерселерди айтканга бир мүмкүнчүлүк болот. Эртең болсо, алар 5000 ала турган болсо, эчтеке дей албай калабыз. Расмий маалыматтарга таянсак, парламенттин бир айлык эле чыгашасы 39,5 миллион сомду, же тагыраагы доллар менен алганда 564 миң долларды түзөт. Бул каражат сиздин жана биз берген салыктын эсебинен экенин белгилей кетүүбүз абзел. Чолпон Бейшилен кызы, Тынчтык Көлбаев, Нью ТВ.